Бишкекте 2 жеңил унак кагышканын Telegram каналы билдирип, кырсыктын видеосун жарыялады. Жол кырсыгы бүгүн саат 19:40 чамасында Туңгуч Кичи районунан анча алыс эмес жердеги Ауезов көчөсүндө болгон. Кадрлардан унаалардын тетектери туш тарапка чачырап, бир автокөлүк аңтарылып калганын көрүүгө болот. Экинчи унадан элдер эс учун жоготкон кишини чыгарышкан. Милициянын кайгылуу кызматынын башкармалыгы маалыматты тактап жатат. Окуя болгон жерде тез жардам кызматынын бригадасы иштөөдө. Бир адамдын абалы оор болсо, дагы 3 киши өтө оор эмес жаракат алганы айтылды. Маалымат бак Спутник Пейджи. Саламатсызбы, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сизге бир сурам бар эле. Көп балалуу үй-бүлөлөрдүн атынан сизге кайрылып жатам. Шаардын ичиндеги үй-бүлөгө жардам берип атасыздар. Чекедеги айылдарга жардам жок. Эмне себептен? Анысы аз келгенси пособияларыбыз да токтоп калган. Эми биз эмне кылабыз? Тиричилигибиз пособия менен өтүп аткан. Карантинге байланыштуу тапшыра албай атабыз. Биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңиз жакшы болот эле. Рахмат. Президенттен жооп күтөбүз деген жарандарыбыз кайрылган. Бүгүн 12 апрелге карата Кыргызстанда дагы 38 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарларында, Чүй, Ысык көл, Нарын областтарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 377 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 5, Чүй областында 3, Ош областында 3, Ош шаарында 12, Ысык көл областында 2, Нарын областында 13. Маалымат булак Баракелди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык тармакта чагымчыл маалымат тараткан адам аныкталганын билдирди. Маалыматка караганда, бул иш боюнча 9 апрелде УКМКнын жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында Ош областынын Кара Суу районунда туулган жаран аныкталды. Анын социалдык тармактарга улут аралык кастыкты козутуучу чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жагыштырганы айтылат. Аталган факты боюнча сотко чейинки териштирүү материалдары Жаза кодекстин 313 беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. УКМК чагымчыл жана башка улут аралык кастыкты козуткан маалыматтарды тараткандар жоопко тартылаарын эскерткен. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Кыргызстанда коронавируска кабылган дагы 10 адам айыгып чыкты. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ооруканадан чыгарылгандардын 5 Ош областында, калганы Жалал Абад областында. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын ичинен сакайып чыккандардын саны 54кө жетти. Соңку маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус аныкталган адамдардын жалпы саны 377ге жетти. Эскерте кетсек, коронавирустан улам өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, 25 марттан Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, ошондой эле Кара Суу, Ноокат жана Созак райондорунда өзгөчө абал режими иштеп жатат. Бул тартип 15 апрелге чейин улан ары белгиленген. Бирок премьер-министри Мухамбет Калый Абылгазиев тесттердин бардыгынын анализи чыгып, алардын контакттары боюнча 40 киши такталмайынча карантинди токтотууга болбостугун айткан. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бишкекте ичимдик ичип алып, аялын 3 күн бою сабаган күйөө кармалды. Шектүү президенттик аппаратта иштеп кеткен. Бишкекте эспирт ичимдигин ичип алып 3 күн бою аялын сабаган деп шектелип кармалды. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, шектүү кечээ 10 апрелде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Октябрь районунун Ички иштер башкармалыгына аял киши арыз менен кайрылган. Арызда анын күйөөсү ичимдик ичип алып 3 күндөн бери сабаганы жазылган. Мындан улам ал күйөөсүнө чара колдонуп берүүнү суранып, милицияга кайрылган. Ал эми шектүү 2015 жылы президенттик аппараттын экономикалык талдоо бөлүгүндө эксперт болуп иштеп, 2019 жылы бул кызматтан бошотулган. Учурда ал президенттик аппаратта иштебейт. Бул факты боюнча тийиштүү медициналык экспертизалар дайындалып, шектүү камакка алынган. Маалымат булак Супер Кейджи.
Теле алпаруучу Азияда Жамгырчиева карантин бүткөндө турмушка чыгам деп тамашалашып койгом дейт. Теле алпаруучу ырчы Азияда Жамгырчиева жакында турмуш жолуна аттанаарын социалдык баракчасына билдирген. Кыздын себеби 50% даяр, буйруса калганын Дордой базарынан алабыз ачылса, карантин бүтсө эле той деп жазган Айзада. Учурда талас ата-энесинин үйүндө жүргөн Айзада билдирүүсү тууралуу Супер KG порталына жөн гана тамашалашып жазып койгонун айтты. Маалымат блог Супер KG. Кыргызстан сасык деген жаран кармалып элден кечирим сурады. Кыргызстан жана анда жашагандар сасыктар деген жаран кармалып тура эмес кылгандыгы үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. 11 апрелде социалдык тармактарга белгисиз аял кишинен Кыргызстан жана анда жашаган кыргыздар сасыктар карантин бүтсө мен Кыргызстандан кетем деген жаман сөздөр менен коштолгон видеосу тараган. Өтпөй эле ошол аял анын баракчасына жазылган комментарийлерге менин ишиңер болбосун жана силерде өз ишиңерди кылга деген сыяктуу кайрылуу жасаган. Аталган видео социалдык тармактарда колдонуучулардын талкуусуна түшкөн. 12 апрель күнү аталган жарандын аты жөнү аныкталып, Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгына алынып келинген. Видео факты боюнча топтолгон материал Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 313-берененин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад шаарынын тургуну 1996-жылы туулган. Өзүнүн видеосу боюнча туура эмес кылгандыгын түшүнүп, кечирим сураган жана өкүнүп, мыйзам алдында жооп берерин билдирип кайрылган. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта. Маалымат блог Супер KG. Кытайдын айыл чарба министрлиги этти жей турган жаныбарлардын тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу ишкерлик темасына алакташкан британиялык агенттиги жазды. Мекеменин жакында жарыяланган тизмесинде адамзат цивилизациясынын жана коомчулуктун жаныбарларга камкордугунун өнүгүшүнө байланыштуу иттер адамга шерик жаныбарга айланды деп белгиленет министрликтин документинде. Үй жаныбарлары деген акыркы тизмеге уй, кой, тоок, үндүк, чочко сыяктуу жаныбарлардын 13 түрү киргизилген. Андан тышкары бугу баштаган 18 түрлүү жапайы жаныбарды да азыктануу максатында бакса болору белгиленген. Бул тизме кеңейтилиши да ыктымал. Документ 8 майга чейин коомдук талкууга чыгарылды. Бул документтин пайда болушу жана коронавирус жапайы жаныбардан адамга жуккан деген шектүүнү күчөткөнүн жазды. Февраль айында Кытай жапайы жаныбардын этин жегенге убактылуу тыюу салынган. Гонконгдогу Animals Asia жаныбарларды коргоо уюмунун маалыматына караганда, Кытайда азык үчүн жылына 10 миллионго жакын ит өлтүрүлөт. Кан жөтөлүп, сүйлөй албай калгандары да бар. Айда Касымалиева Ош шаарында коронавируска чалдыккан дарыгерлердин абалы тууралуу билдирди. Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева Ош шаарында коронавируска чалдыккан дарыгерлер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алардын өздөрүнөн маалымат алды. Эл өкүлү тиркемелердин бири аркылуу алардын арыз могун укканын Супер KG порталына тастыктады жана бул тууралуу ал социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Абалдары күндөн күнгө начарлап, бар эле кошумча дем алдыруучу аппаратта. Кан аралаш жөтөлгөндөр, сүйлөй албай калгандары да бар. Мени менен сүйлөшүп жатып да аба жетпей, сүйлөй албай калып жатышты. Ыйлагың келет. Бизди акчасы да, эч нерсеси да кызыктырбайт. Тирүү калсак деп жатабыз. Биздин атыбызды, аброюбузду коргоп бергиле деп ыйлашты. Бар эле өмүр бою иштеген дарыгерлер, деп жазган Касымалиева. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинен ушундай оор кырдаалда так иштеп берүүсүн өтүнгөн. Биринчи күндөрү жетекчилик аларды умрадан келгендерден анализ алууга жөнөткөн. Ал жердин атайын форма менен болгон күндө да кийин ординатордук бөлүмдө чогуу тамактанып, маршруткаларда чогуу жүрүшөт. Алар азыр өлүм менен күрөшүп жатканда саламаттыкты сактоо министрлигинен алар ажы тойго барган деген маалыматты тараткан аткаминерлери жазасын алууга тийиш. Бул маселе жогорку кеңеште да каралат. Расмий түрдө өкмөткө, штабка да кат менен кайрылды. Компенсия төлөй коюу максатында да дарыгерлердин өздөрүн күнөөлөп жатышат деп кайрылгандары бар. Бизди унчукпагыла деп кысым жасап жатышат деген дарыгерлер канча.
Урматтуу саламаттыкты сактоо министрлиги ушундай оор кырдаалда так иштеңиздер. Бул маалыматтар иликтенбей калбайт. Азыр 63 медицина кызматкери ооруну жуктуруп алган. Алар боюнча так маалымат жок. Мен тактай алган дарыгерлер менен баарлаштым деп жыйынтыктаган эл өкүлү билдирүүсүн. Маалымат Супер KG.